Қазақстанда темир жол машина куруу тармагында жаңы өндүрүштөр ачылууда. Астанада Stadler Қазақстан заводу ишке кирди. Ишкана 2030 жылга чейин Қазақстан темир жолдору үчүн 500дөн ашык заманбап жүргүнчүнү вагондорун жеткирип берет деп күтүлүүдө. Ал эми Атырау облусунда жылына 6000 жүк ташуучу вагон жана цистерна чыгаруучу завод ишке киргизилди. Жарым вагондорду чыгаруу боюнча жаңы линия Семейде да пайда болду. Ал эми Экибастозда темир жол техникасын жана комплекстүү өчүлөрдү чыгаруучу ишканалардын кластери түзүлдү. Жалпысынан өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча тармакта өнүм өсүп 600 миллиард теңгеден ашты. Вагондордун паркын жаңыртуу үчүн тиешелүү министрлик өндүрүштүк кубаттуулуктарды көбөйтүүнү, ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн сатып алууну субсидиялоону кеңейтүүнү жана узак мөөнөттүү оффтейк келишимдерди түзүүнү сунуштайт. Оффтейк келісім шарттар Оффтейк келишимдер ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн туруктуу буйрутмалардын көлөмүнө кепилдик берүүгө жана өндүрүштүк кубаттуулуктарды пландуу түрдө жүктөөгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда вагон куруучу ишканалар үчүн өндүрүштү локализациялоо деңгээлин жогорулатуу боюнча каршы милдеттемелер белгиленет. Учурда министрлик бардык жылма курамдын түрлөрүнү жайылта турган өнөр жай кураштыруу жөнүндөгү макулдашуунун долбоорунун үстүндө иштеп баштады. Мен локомотивтерге катысты заводта бөлшектерди жинап, дайын өнім шығаратын келісім жобасын әзірлей бастады.